Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү каарман улуттук спорту Салбурун уюмунун жетекчиси Алмаз Акунов. Андай эмесе, каарман тууралуу жана анын жашоосу жөнүндө бирге көрүлүр. Саламатсызбы, Алмаз байке? Саламатчылык. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Алмаз байке, бала кезиңиз кайда өткөн? Мен Бөкөнбаев айылында туулгам, Тоң районунда ушул жерде туулуп өскөм. Балалык кез бардык мектепте окуган ушул жерде өстү. Ата энем да ушул жерден. Биздин уруубуз кушчу, түбүбүз таластан болот. Бирок ушул жерде байралып, жети атабыз ушул жерде өсүп, ушул жерден биз дүйнөгө тарап атабыз. Биз өзүбүздүн үй бүлөбүз 11 бир тууганбыз. Бардык этнографияга жакын өсүп калдык да. Бала кезден бери бир ооздон оозго келген ооздоки чыгармаларды угуп чоңойдук, жомокторду, манас угуп чоңойдук. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин жан дүйнөбүздүн калыптанышы, көз карашыбыздын калыптанышы ушу жерге байланыштуу болуп калган да. Спорт менен канча мезгилден бери машыгасыз? Меники көп жыл болду спорт менен алектенгеним. Мурунку мезгилдерде болсо жанакы эркин күрөш, грек-рим күрөшү менен машыкчымын. Аны менен мен бир 15 жыл алектендим. Андан кийинки 15 жылым мен улуттук спорт. Бүркүт салуу, тайган агытуу, жаа атуу, ат үстүндө жаа атуу, ушул спортту улуттук спортто өнүктүрүп келатам. Жалпы спорт менен байланышканым меники 30 жыл болду. Эмне үчүн Салбурунга кызыгып калдыңыз? Мен бул Салбурунга кызыгып калганымдын себеби биз ушул айылда өскөндүктөн элдик ооздоки чыгармаларды, манаста угуп чоңойдук. Биздин жан дүйнөбүздүн калыптанышы ушул бардыгы биздин тарыхка, биздин кыргыз улуттук салтына жана манаска байланыштуу болуп калды да. Ушул Салбурундагы манаста кенен айтылган Салбурун бул манастагы аскердик мүнөздөгү аңчылык болуп эсептелинет да Салбурун. Анан биз азыркы кезде кийинки доордо акыркы 100 жылдыкта биз бул маданиятыбызды, өзүбүздүн салтыбызды унутуп бараткандыктан ушул Салбурунду кайра жандандырып, эпостогу маданиятты кайра алып чыгып, бүгүнкү күнү турмушка аралаштырып, аны тирилтип, аны биздин кыргыздын коомчулугуна кенен жайылтуу болду да, максатыбыз ушул болду. Салбурун Федерациясынын иши тууралуу айтып бересиңиз? Бүгүнкү күнү Салбурун Федерациясынын түзүлгөнүнө 12 жылдын жүзү болду. 12 жылдан бери биз ушул Салбурунду толук кандуу кыргыз мамлекетинин ичинде калыптандыра алдык. Ушул өнүгүп отуруп улуттук спорт деп калыптанды. Өзүнчө дайыма эрежелер, жоболор иштелип чыкты. Азыркы ушул заманга байланыштуу кылып биз эски салтты спортко айлантып алдык. Себеп дегенде спорт бүгүнкү күнү дүйнөдө эң кеңири жайылган маданият жана элге, мындайча айтканда, жалпы журтка кенен таануулууга мүмкүнчүлүк берүүчү маданият болуп эсептелинет да. Бизде Салбурун ишмердүүлүгүн алып келсек, бизде ушул эң биринчи алгыр куштар менен алектенүү болуп эсептелинет, спорттук аңчылык. Андан кийин кыргыздын өзүнүн байыркы тукумундагы иттин түрү бар, бул тайган деген
тайган менен аңчылык кылуу, аны спорттук аңчылык түрүнө айлантуу болду. Аны да кыла алдык бүгүнкү күнү. Анан Кыргызда көп жылдан бери унутулуп калган жаатуу өнөрү бар болчу. Ушуну дагы өнүктүрүп чыгалып спортко айлантып алдык. Бүгүнкү күнү жаштар көбүрөөк тартылып, биздин Салбурундун мүчөлөрү, федерациянын мүчөлөрү жалаң Кыргыздын жаштары болуп атат. Балдар, кыздар, чоңдор, эркектер, аялдар болушуп, ушундай бир кызыктуу федерацияга айлана алдык да. Бирок дагы алдыдагы жумуштар көп. Биздин Кыргыз спортунун ушу мамлекет менен жакшы иштеп атабыз. Биздин мындай мамлекеттик уюм бар. Республикалык улуттук спорттуу дирекциясы бар. Ошол дирекция менен биргеликте иштейбиз. Чогуу алдыга жылдык календарылык иш-чараларыбызды белгилеп алып, ошондой иш алып барабыз Кыргызстандын ичинде. Бирок ошол эле мезгилде биз сырттагы бизге кызыккан уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен иштешебиз. Ар кандай ошол эл аралык уюмдар бар. Мисалы үчүн бүткүл дүйнөлүк жаачылар уюму бар. Ошол алгыр куштарды таптоо уюмдары бар. Мындан сырткары жанакы иттерге кызыккан клубтар бар. Ушулар менен биз тыгыз байланышта иштеп, биз бүгүнкү күнү кызматташуу күндөн күнгө күчөп келатат. Анан эң эле башкысы биз ушул биздин аракетибиз менен, биздин мамлекеттин колдоосу менен бирге Салбурунду бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун программасына киргизип, ушул эл аралыктагы спорттун түрүнө айлантууга жетишип жатабыз да. Спорттон башка эмнеге кызыгасыз? Спорттон башка бул өзү улуттук спортко кызыгуунун өзү эле бул этнографияга кызыгуу, тарыхка кызыгам. Бул улуттук спорт өзү жекече мындай жалгыз өзүнчө маданият боло албайт. Себеп дегенде улуттук спорт деген бул өзү тарыхты камтыган нерсе, искусствону камтыган нерсе, этнографияны камтыган нерсе болот да, чоң маданиятта. Ошондуктан мен спорттон сырткары ушул жаратылышка чыгуу, жаратылышты үйрөнүү, экологияны үйрөнүү менен алек болом. Искусство бир кантсе бир деңгээлде сүрөт тартып, искусство менен кыргыз өнөрлөрү менен алектенем. Ушундай бир кызыккан нерселерим бар. Сүрөт тартып, жана скульптураларды жасап, бир өзүнчө бир хоббим бар да. Комуз чертебиз, сүрөт тартабыз. Ушундай көрсөтөбүз да, комуз чертебиз. Эми комузду бир аз чертсек болот. Анткени ар бир кыргыз комуз чертчү да. Негизин кыргыздын күүлөрү көп. Мен угуп чертем атайын. Бардык эле кыргыз угуп чертчү да. Атайын мындай кружокко барып, бир уюмга барып чертчү эмес. Кыргыз болгондон кийин боз үйдө отурганда комуз черткиси келет, киши үйрөнөт.
Александр, сен дагы жана суроо бербедиң. Мен көп өнөргө кызыгам да. Анан бул жерде архитектура, скульптура бар. Анан ушу бүгүнкү күнү ушу Кыргызстанда биринчи болуп боз үйдү жаңы архитектура, жаңы бир жаңы кадамын жасап чыктым да. Ошону дагы ушуну элге кеңири жайылтайын деп атам. Ошол долбоорду, проектти деп айтат. Ошол долбоорду мындан ары Кыргызстанга кенен жайылтсан деген бир жакшы боз үйдүн проектисин иштеп чыгып ошону салдырдым. Архитектурага да биринчи кадам болду да. Мен ошону көрсөтпөйм силерге. Макур. Жүрүп. Чоң рахмат. Мына ошол боз үйдү биз азыркы заманга ылайыктуу кылып, жашаганга да ылайыктуу кылыш керек болуп атат да. Ошон үчүн боз үйдүн өзүнүн философиясын жоготпой туруп, ушундай бир жашаган үй жасадым да. Биздин ошол иним Ерлан деген архитектор иним ойлоп таап, ушундай кылдык. Анан жакшы болуп атат. Ушул долбоорду Кыргызстанга жайылтыш керек. Жакшы. Биздин салт боюнча оң жакта кухня, ашкана болот. Төрүбүз жашоо болот. Сол жак. Анан бул жакка кирип, экинчи кабатка жатакана. Бул жерде баарысы заманбапта. Мына баарысы заманбап болуп атат. Бул жерден күн менен жылыйт да. Бул жер тегерек болгондо жылуулук жакшы тарайт. Жарык болот, жашаганга ыңгайлуу да. Бул Кыргыздын өзүнүн философиясы. Боз үйдүн өзүнүн энергетикасы болот да. Кызыктуу. Азыр экинчи этажга көрсөтөйүн. Бул жер болсо санузел. Бак. Бул жердин философиясы мындайда киргенде өзү боз үй тегерек да. Боз үй тегерек. Анан бул жерде бардык жерде динамика, кыймыл болуш керек да. Динамика, кыймыл болуш керек. Ошон үчүн мына боз үй тегеренип турат, айланып турат. Бул да айланат, жылуулук баарысы айланат да. Баарысы мындайча айтканда кыймыл менен болуп турушат да. Бул жерде жылуулук дагы, жакшы аба дагы кыймылдап турат да. Анан мындай чыгып келатканда стена, дубал да кыймылдаш керек, бул да кыймылдаш керек. Мындайча айтканда, орусча айтканда движение. Булардын баары кыймылдайт. Бул жерде кыймылдуу бул жак болсо карабел кылдык. Карабел. Мына бул жер болсо чыныгы эме. Мына мен мындай кылып бул бүркүттү бул жерге кылып атам да. Мына бул жерден түндүк. Анан бул бүркүт ушул жерде атайын символу бул жерде ушу мындайча айтканда кара күчтөрдү бул кайтарып турат бүркүт. Кара күчтөрдүчү. Анткени бул жерде оймо. Бул жер азыр мен ушуну тартып кыймылдатып атам. Сунду. Бул жер оймо болот. Мында кызыл оймо болот да. Бул жердин бүркүттүн эмеси. Бул бүркүт оюлат, мында оймо болот. Орнамент. Себеби дегенде мына бул жерден түндүктөн бул жерде жатакана да. Адамдар уктайт. Адамдар уктаганда бүркүт кайтарып турат. Бүркүттүн көзү көрүш керек. Нечиси силаны бүркүттүн көзү көрүп туруш керек да. Биздин салт боюнча ошол бүркүттү боз үйдүн ичине койгондо. Ошон үчүн бул бүркүт бул бизди сактоочу.
төбөдө туруш керек, түндүктү карап. Качан бүтөйүн деп атасыз? Bir айдын ичинде бүтөт. Bir айдын ичинде. Анткени бул чыгармачыл жумуш болуп атат. Бул жерде эч кандай аналог жок да. Өзүм ойлонуп таап атам. Өзүм ойлонуп тапкандыктан ушундай биринчи Азияда, Орто Азияда биринчи долбоор болуп атат. Баардыгын ойлонуп иштеп атат. Даяр проект эмес да бул. Стандарт эмес. Кимдер келип атпайт ошондо? Мен жашайм бул жерде. Жашоочу бөлмө, бирок ушунун макетин Кыргызстанга жайылтайын деп атам. Кыргызстанга ушул долбоорду жайылтып, кыргыздар ушунда боз үй кургула. Биз Европанын төрт бурчтук Европанын үйүн компьютерден, интернеттен алып жасап алып атабыз. Биздики өзү тоголок. Эмне үчүн тоголок? Жашоо өзү тоголок. Тегерек алкактан турат да, жер шары өзү тоголок. Жер шары тоголок. Адам дагы тоголокто жашайт. Ошо тегерек алкакта. Адамдын жашоосу жаныбарлардын баары тоголокто жашайт. Тегеректечи чымчыкта уяны тегерек салат. Чымчыктын уясы да тегерек болот. Жумуртка да тегерек. Жумуртка да тегерек. Бардык жандыктар остур мындайча айтканда төрт бурчтук жок. Бул адамга тиеше жок. Бул жерде кыймыл жок. Бул жерде кыймыл бар. Бул жерде биз тегерек алкакта жашаш керек да. Адамдын өмүрү башталат, тегерени бүтөт. Адам дагы ушундай тегеректе жашаш керек. Бардык жандыктын баары, уялы жандыктардын баары адам тегерек жашайт. Өзү жаратылышта мындай төрт бурчтук жок. Муну адамдар ойлоп тапкан. Адамдын табигаты мындай болуш керек. Ошон үчүн мен боз үйдү архитектурага киргизип атам. Жашаш керек, мындай жатакана кылып жашаш керек. Ушунун боз үй өзү эң жакшы, биздин ата-бабалар калтырып кеткен эң жакшы архитектура. Мына ушуну мындай жасаганда ыңгайлуу. Бул жер жылуу, суук кирбейт, ысык өткөзбөйт. Бул кийизден капталды, бардыгы боз үйдүн элементтери, чийлер капталат, керегени орнамент. Бул жерде ошол боз үйдүн колоритин жоготпош керек болду да, боз үйдү элестетиш керек. Бирок ошол эле мезгилде кайра жашаганга ыңгайлуу болуш керек. Экинчи этасы соң. Мына адам жатат, жылдыздарды көрүп уктайт, булуттарды көрөт. Жатып алып үйдүн үстүнөн булуттарды көрөт. Жылдызды көрүп жатыш керек. Да. Должен небо смотреть, звезды смотреть ночью. Эми азыр болсо биз сыртка чыгып, биздин жанагы Салборундун өнөрлөрүн көрсөтөйүн, бүркүттү көрсөтөйүн, тайганыр, жааталы. Мен макор атресина. Кеттик. Бул бүркүт өзү кыргыздар илгерки байыркы замандан бери бүркүт алгыр куштарды таптап келген. Алгыр куштар көп болот да. Мисалы алгыр куштар бул бүркүт, бул шумкар, бул деген ылаачын, бул карчыга куш, ушул куштардын баарын кыргыздар таптайт. Анга колдонуп келген көп кылымдан бери. Анан бирок мындан бүркүт эң башкы орунда турат. Анткени бүркүт өзү күчтүү, чоң, көп жашачу. Падышасы канаттуулардын. Бул шаярда деген аты шаярда, себеби шаярда деп ушул илгерки заманда бир шаярда деген кыран бүркүт чыккан экен. Тарыхта калганда мен ошол тарыхтагы калган атты койгом шаярда деп. Шаярда да убагында кыйын бүркүт чыгыптыр. Анан затына жараша болуп бул бүркүтүм дагы жакшы чыгып атат.
көңүлүмдү оорута элек. Бул гер чагыр деген ушул бир кыран бүркүттүн сыпатына кирет. Мына силкинип атат. Силкингени жакшы да. Өзүн ачып силкингени жакшы. Ой, анан айым бул абдан жакшы жаныбар. Экөөбүз бир үй бүлөбүз. Ой, жаныбар, ой. Ой. Бул менде 7 жыл болду. Бул өзү 9 жашка чыкты, бирок бүркүт 40-50 жыл жашайт да. Бизде бүркүттө көбүнчө учурда түлкү салганга, аңчылык кылабыз да. Менин бүркүтүм түшүнөт, бул тумак экени менен буга көнгөн да. Мына буга да көнгөн. Мына чычканын эң жакшы себеби дегенде пищеварение, жана тамак сиңирүүсү жакшы болгондо ак чычат. Эгерде бүркүт ооруп, алгыр куш ооруса, ичи жакшы болбосо, жашыл чычат. Ошон үчүн жакшы. Биздин жакында түлөккө кирет. Ой, жаныбарым. Бул силкингени жакшы да. 40-50 жыл жашайт орточо. Анан бул бүркүттү аябай ардактап ушул чындап эле мен мурун укканымда эмеде укчумун да, ушу балада эркелетип жакшы багыш керек деп. Анан чындап эле бул бүркүттү балада кылып бапестеп жакшы көзүн карап жакшы багыш керек экен. Анан ошондо сөзсүз түрдө бүркүт сенин ишеничиңди актайт да. Бүркүткө адамга болгондой мамиле жасаш керек да. Бул эми биздин үй бүлөнүн мүчөсү. Жаңы эт жейт, эскирген эт болбойт. Жаңы малдын этинен, канаттуунун этин, көбүнчөсүн көк ичкөнүн эти менен. Бирок быйыл кышта жалаң эле түлкү чөбүнүн этин жеп чыкты. Ошон үчүн акактап турбайбы. Алмаз байке, салбурун менен машыгуда эмне маанилүү? Салбурунда, машыгуда бул албетте эң биринчиден кыргыз өзүнүн кыргыздын тарыхын билиш керек. Бул салтты билиш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө алгыр кушту таптаганды үйрөнүш керек. Андан кийин тайган таптаганды үйрөнүш керек. Анан сөзсүз түрдө жаа атканды үйрөнүш керек. Бул ошол байыркы адам баласынын аңчылык өнөрү, бул мураста. Жекеле кыргыз эмес, бардык адамдар мурунку заманда эң алгачкы адам болуп жаралганда эң биринчи итти үйрөткөн, андан кийин жаан ойлоп тапкан, андан кийин алгыр кушту колго үйрөтүп аңчылыкка жашоого колдонгон, андан кийин атты колдонгон. Ат мингенди да билиш керек. Бул жерде бир чоң көп өнөрдү камтыган салбурун көп өнөрдү үйрөнүш керек. Алгыр куш, тайган, жаа, ат. Бул адам бардыгы бир. Бул өзүнчө колгаптар да. Бул колгаптар. Жааны мындай кылып алып атса болот. Мынтип атканда бул жер жоорубаш үчүн. Сунтук. Жоорубаш үчүн. Мону жаа деп айтат кыргызда. Жаанын мисалы үчүн муну саадак, ок салгычты саадак деп айтат. Буларды жебе ок дейт. Да. Мисалы үчүн кыргыздар кымбат турсаң, кыргыздар ок атканда кормап алып туруп мындай кылып атат. Бул бармак менен атат. Мындай бармак менен салып атат. Мисалы үчүн мындай бармак менен салып атат. Бул экинчиси бул кеткенден кийин кайра экинчисин салып атат. Мына бул жерди мен көрсөтөйүн. Мына булар октор да. Октор. Мен азыр кыргыз окторун көрсөтөйүн. Бул ок өзү ар кандай жыгач
материалдардан жасалат, бамбуктан жасалат, карагайдан, теректен, бамбуктан жасалат. Анан бул мүйүз, текенин мүйүзүнөн жасалат. Бул уячасы, жебе салган жери, мына бул жаман эле, мүйүз сынбайт. Бул жерде пластика болот да, бул сынып калат да. Оба. Бул пластик. А бул мүйүз. Эстетика. Катуу болот. Анан мындай кылып туруп бармак менен атат кыргыздар. А европача мындай кылып атат. Мына бармак менен атса да болот. Анан кайра европача да атса болот. Ушинтип биз малдарды машыктырып атабыз. Кыргызстанда ушу жаан алып чыкканыбыз 10 жылдай болуп атат. Жаан акырындан өнүктүрүп атабыз да жааты. Бул өзү кыргыздын жаасы, бул мүйүздөн жасалган жаа. Бул жерге пластик кетирдик, бирок сырты текенин терисинен капталган. Текенин терисинен өрүлүп жасалат да. Оба. Бул текенин териси. Тоо текенин. Вот. Тоо текеники да. Туура. Бул жерде крупный нарсалар болду. Бул жерде мына атайын биздин кыргыз жаасында тегинде теке теек. Тегинде текени кылганбыз да. Текени кылганбыз. Бул кыргыздын жаасы. Бул жердагы мүйүз. Текени мүйүзү. Анан тартканга ыңгайлуу. Эң ыңгайлуу. Бул кыска жаа жакшы. Бул узун жаа, кармап туруңуз. Бул узун жаа. Европа. Европа. Бул кыргыз жаа. Бул Европа жаа да. Мына кыргыз жаа кыска болот. Оба. Разница бар кыска. Оба. Бул Европа жаа. Венгер, жуңгур. Кунгар жаа. Кунгар. Венгер жаа. Бул кыргыз жаа. Венгерия. Хунгария. Бул кыргыз. Салбурунга тиешелүү, салбурун эң биринчи добулбас урулуп, анан герне тартылат да. Кыргыздын салты боюнча аңчылыкка чыкканда, ууга салбурунга чыгаардын алдында же болбосо жоого аттанаарда герне тартып туруп добулбас урулат да. Бул Манаста да бар да. Добулбасты каккылап, сурнайын герне үнү бапылдап, добулбас үнү карсылдап деп айтат да. Ошондо карсылдап деп айтат да. Бул Манастан бери келаткан улуу салт да. Анан сөзсүз салбурунда ушу чыгаардын алдында жигиттер топтолуп, өзүнчө Кудайга жалынып, добулбас уруп, герне тартып туруп, анан аттанып кеткен. Бул биздин илгерки кыргыз салт болгон. Биз ушун бүгүнкү күнү Салбурун Федерациясы ушуну кайра жандандырып атабыз. Анан сөзсүз түрдө байрагы болгондо, мына жайрагы. Бизде мына бул эмне? Биздин эмблема, биздин символ. Символ. Атчан, тайган, ат, жаа, бүркүт, алгыр куш. Булар биздин символика болгондо, ошон үчүн биз ушундай кылып, ушунун баарын кайра кыргыз спортуна калыптандырып атабыз, маданиятына калыптандырып атабыз да. Бул добулбасты төөнүн буканын терисинен жасалат да. Анан ушул биз кайра муну акырында бул жаштар муну үйрөнүп атышат. Мына добулбас урганды, герне тартканды булар үйрөнүштү. Берсең, балам. Бул гернелер дагы текенин мүйүзүнөн жасалат. Текенин мүйүзүнөн да. Бул текенин мүйүзү бул жерде да бар да. Бул мүйүз. Ушундан анан герне жасалат. Бизди текени символика кылып,
жаага кетиребиз. Aslında simbol. Символика. Бизде бул текени көргөндө дүйнөбүздүн жаачылары кыргыздын жаасы экенин деп билет да. Биздин бренд. Биз бренд. Мына бул жерде эчтеке жок. А бизде теке бар Европа. Кыргыз жаасы деген бренд да бул. Göçmenleri oyununa dayanıklı kanday. Биз эми көчмөндөр оюнуна даярдыкты баштап атабыз. 5 ай калды алдыда. Азыр бардык ушул салбурунга кызыккандарды биз кабар берип чакырып атабыз биздин мамлекетке. Азыр биздин өкмөт менен кыргыз өкмөтү менен бирдикте иш-чара иштеп чыкканбыз план иштеп алып ошо менен азыр биз иштеп атабыз. Анан көчмөндөр оюнунда эң ушул курама команданын мүчөлөрү ушул менин окуучуларым болот да. Ушулар жаатышат, бүркүт салат, тайган салышат. Ушулар мыкты биздин булар 7-8 жыл болду машыкканыначы. Анан бүгүнкү күнү ушул биздин ушул жерде мындайча айтканда машыгуу талабыбыз ушул жер болот. Ушул жерде биз көчмөндөр оюнун ушул жерде машыгып өткөзөбүз. Ушул жерде жаатабыз, бүркүттөрдү учуруп машыктырабыз, тайгандарды жүгүртөбүз ушул жерде эс алабыз. Ушул жерде машыгуу сборун өтөбүз, бардык республика боюнча дагы бардык салбурунчуларды чакырып, Кыргыз Республикасынын курама командасы ушул жерде машыгат. Бирок бүгүнкү күнү биз эрежелерин да тактадык. Кандай эреже менен эл аралык деңгээлде кандай уюштуруш керек анын баарын тактап, азыр дүйнө жүзүнө кетип атат. Ушуну азыр иштеп атабыз да. Даярдык жакшы, Кудай буйрса. Былтыр дагы чемпиондор болушкан, атчан атуудан мына Нурсултан Көлбаев, Нурсултан 2-нчи орунду алган, байгели күмүш байгени орунду алган. Айбек уулу Салават деген балабыз бүркүт салууда 1-нчи болгон. Акунов Азамат деген азыр Бишкекке кетишкен. Алар жөө жаатууда чемпион болушкан. Анан азыр бүгүнкү чемпиондорду бул Шоңколор, Айдарлар чемпион болобуз деп атат. Азыр даярдык жакшы. Жакшы. Чемпиондор жакшы болор буйрса, кол чабасыңар да, кол чаптоозу болосуңар да келечекте.
Алмаз байке тайганды үйрөтүү жеңил болбосо керек. Албетте тайганды асырап, аны пайдаланып, аны үйрөтүү бир топ машакаттуу жумуш, убакытты талап кылат. Бул көп нерседен турат да. Эң биринчи жакшы тайгандын тукумун алыш керек. Багы тукумдуулугу таза болуш керек да. Андан кийин болсо ошол үй шартында жакшы кармап, аны адам өзүнө аңга кандай ыңгайлуу болсо пайдалап үйрөтө билиш керек да. Атка үйрөтүш керек, бүркүткө үйрөтүш керек. Бул өзүнчө бир өмүрдү талап кылган машакаттуу жумуш да. Жеңил деп айта албайм, өтө оор турмушка булардын өзлөрүнүн ушу санитарный гигиеналык жактан, ветеринарлык жактан дагы жакшы караш керек. Ошон үчүн анын булардын күнүмдүк тамак ашы, ушулардын баарын чогултуп келип, аларды үйрөтүүнү эсептеп көрсө, мындай өтө көп машакаттуу. Муну ышкыбоз тайганды мындайча айтканда жактырып тайган таптаган ышкыбоз салбырынчы гана ушул түйшүгүнө жута алат да. Бирок эми мен түйшүктү айта албайм. Мен үчүн балким мында башка адам үчүн түйшүктүү деп ойлошум мүмкүн. Бирок мен үчүн бул рахат, жашоону толуктап турган күнүмдүк нерсе да. Бул менин турмушумдагы кызыктуу жаныбарлар. Бул танту, бул болсо бул конор. Бул акжолтой. Бул танту. Бул экөө бир тууган да. Бул экөө, бул ургачы, бул эркек бир тууган. Бул конор болсо мунун баласы. Бул ушул таза, алгыр, жакшы аңчылыкка үйрөнгөн тайгандар, бүркүткө, салбурунга үйрөнгөндө жакшы. Жаш тайган. Янг. Bugün işçileri sportuçu, maşıktırıcı Salburun Federasyası'nın prezidenti Almas Akınop'u turaru beriniyor. Gördüğünüzdürü bul görüşüttürü. Kızıktığı cana paydalı boldu dep esepteyim. Kiyinki beri göçeyin aman bolduğunuzları. Budum, evet! Buranım, evet! Budum, evet! Buranım, evet! Budum, evet!